Бишкек-Ош жолундагы кырсыктан 2 полковник мерт кетти. Айдоочу рулда уктап кеткен. Бишкек-Ош унаа жолунда кырсык катталып, 2 полковник каза болду. Дагы экөө жаракат алышты. Бүгүн 20-майда таңкы саат 6:30 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 97-чакырымында Mazda Demio менен жүк ташуучу унаа кагышкан. Mazda Demio үлгүсүндөгү олтурган аскер кызматкерлери түштүктөн Бишкек шаарын көздөй бара жатышкан. Маалыматтарга ылайык, рулда башкарып бара жаткан айдоочу уктап кетип, токтоп турган жүк ташуучу унааны барып сүзгөн. Башкы штабтан 2 полковниги окуя болгон жерден мерт кеткен. Дагы 2 офицер оор абалда ооруканага жеткирилген. Өмүрбек Бабанов үй бүлөсү менен Орусиядан учуп кетти. Бүгүн Өмүрбек Бабанов өзүнүн 49 жашын белгилөөдө. Буга байланыштуу мурдагы партия лидерлеринин эл өкүлдөрү тарапташтары телефон аркылуу куттуктоодо. Маалым болгондой, учурда Бабанов үй бүлөсү менен эс алуу максатында Орусиядан башка өлкөгө чыгып кетти. Бирок кайсыл өлкөгө кеткени ачык айтылган жок. Депутаттар өзүнүн сүйлөшүүсүндө куттуктоолор менен гана чектелгенин айтып, Кыргызстанга качан келери туурасында сөз болбогондугун билдиришти.